Салам кызыгуучулар. Бүгүн мен сиздерге өтө таң калыштуу Гиннесчилер тууралуу айтып беремин. Анда көп сөзбөй баштайын. Каналга катталып, подписаться кнопкасын басып койгонду унутпаңыздар. Кеттик. Твиге подписка кылып койгула. Өз мүкөлөрүм болот районовский. Красавчиктер жазылып койгула. Жөнүнө көрүп алып, анан жака кетип калбай. Көргөнгө жараша лайк басып, коммент жазылып, Всё, давайте. Аламдагы эң күчтүү тилдин ээси Томас Блэк. Ал 2018-жылы 13 килограмм болгон оор жашыкты көтөрөт. Анын Гиннес китебине кирүү үчүн 8 жыл убакты кеткен. Ал Гиннес рекорддор китебине кирүү үчүн бул ишти кылбаган. Ал болгону тилин күчтүү экендигин далилдегиси келген. 2017-жылы Канадада Таранто шаарында Хуан Карло аттуу адам өзүнүн денесине миңдеген аарыны кондуруп 60 минутта отурган. Бул көрсөткүч мурдакынан караганда 8 мүнөткө көбөйгөн. Менимче бул рекордду көрүүгө келгендердин да жүрөгүнө коркунуч деген жок сыяктуу. Джон Фарвард бул рекордчу Сахара чөлүнүн буттары менен топту тебип өткөн жалгыз адам. Ал топту бутунан түшүрбөй 100 км басып өткөн. Бул рекордду аткарууга Джон Фарвардга 1 жума керек болгон. Менин оюмча, ааламдагы эң кыйын рекорд ушул болсо керек. Сиз эмне деп ойлойсуз? Комментарий жазып кетиңиз. Бул рекорд мени өтө таң калтырды. Индиялык жигит Кумар Махара 459 түтүкчөнү оозуна салып 10 секунд кармап Гиннес рекорддор китебине кирген. Мына индиялыктар кино эле тартпастан Гиннес китептерге да кирип турушат. Япониялык Юя Ямато өтө чоң алкакты белинде 6 жолу айлантырып Гиннес рекорддор китебине кирген. Türk жигит Али Бачтиби ичине 16 кафел таштарын коюп, ичинде 5 секундда сындырып Гиннес рекорддор китебине киргизилген. Айтканча, Алинин үстүнө түшкөн балканын салмагы 6 килограмм. Швейцариялык Лацо Шалле Альбатосунда орнотулган бийиктиги 58 метр шаркыратмадан секерген. Ал көрсөткүч 19 көп кабаттуу үй менен тең. Эң кызыктуусу секирүү болгону 3,5 гана секундту түзгөн. Ал убакта рекордчу ылдый карай 123 км/саат менен сууга кулаган. Ооба, рекордчу рекордун аткарып бүткөн соң денесинде кичи жаракат алганын байкаган. Бул рекордду көргөнүмдө күлүп жибергенимди жашырбай эле коеюн. Британдык Отто аттуу ит скейтбордду сенин караганда жакшы тебет. Бул Отто Гиннес рекорддор китебине да кирип үлгүргөн. Отто 30 адамдын аласынан өтүп Гиннес рекорддор китебине кирген. Ушул рекордду аткаруу үчүн ээси бул ит менен 4 жыл машыккан. Менимче бул иттин ээси эмгеги менен сыймыктанат болуш керек. Британдык жигит Турван Манро башындагы тоголок шары менен турнике 10 жолу тартынып Гиннес рекорддор китебине киргизилген. Британдык жигит Майкл Ховард асманда 6 км алыста 2 шардын ортосуна басып өтүп 10 август 1995-жылы Гиннеске кирген. Джин Никита башында 8 пиво бутылкасын жабыштырып Гиннес рекорддор китебине киргизилген. Достор, видео жаккан болсо лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар. Албетте, сиздер колдоп койсоңуздар, дагы да кызыктуу видеолорду чыгарабыз.